Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadislerinin birinde adamlardan жақшысы adamlarga пайдалуу болгону, adamlardan жаманы adamlarga зыяндуу болгону дейт. Bir тугандар Allah subhanahu wa ta'aladan daima жақшы адам кыл, өзүңө жакын кыл, өзүңө сүйүктүү кыл. Бұл дүниеде өзүң буйруктарыңды аткарып жашайын, өзүңдүн тыйган, арам кылып койгон нерселериңден алыс кыл. Кудайым өзүң колдо, өзүңдүн жардамыңды үстүмөн жаадырып тур деп Алла Таалага дайыныма жалынып жалбаралы. Анан алымдарыбыз айтат, эгер Алла Таала bir адамга, bir кулуна, bir пендесине bir жакшылыкты каалаган болсо, ага эки нерсени ага жеңил кылып коет деген. Ал кайсы десе, биринчи адам ушундай бирөөгө мээримдүүлүк кылууда, бирөөгө ушинтип боорорушуга бир мээримдүүлүк кылайынчы, жардам берейинчи, bir жетим жесирди мен колдоюнчу, же болбосо бирөөгө жакшы мамиле кылайынчы деп дегеле адамзатка, дегеле жандыкка bir мээрими төгүлгөн учурларда дайыма есине Алла Тааланын мээрими келет деген. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте иннама ярхамуллаху мин ибадиги ар-рухама. Алла Таала өзүнүн кулдарынан дагы мээримдүүлөргө мээрим кылат деген. Адам бирөөгө мээрим кылууда Алланын мээримин эстөө бул Алла Тааланын жакшылыгы экен. Экинчи нерсе, адам колунда күчү бар, бирөөдөн өч алайын, бирөөгө жамандык кылайын, бирөөнү какшатайын деген учур келгенде, Алла Тааланын какшатуусу мындан да жаман болот. Алла Тааланын өчү мындан да жаман болот. Мен бирөөгө зулум кыла турган болсом, Алла Таала мазлум менен бирге мени жазалап койбосун деп, Алла Тааланын күчүн, Алла Тааланын өч алуусун эстеген адам бул дагы Алла Таала жакшылык каалаган адамдардын бири дейт. Урматтуу бир туугандар, Алла субханаху ва таала дайыма бизди жакшы жолдон айырбасын, мээримдүү кылсын, бирөөлөргө жамандык кылгандан ар бирибизди өзү сактаган болсун.